Кыргыздын байбичеси кандай болуш керек? Бишкекте Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Айымкан Жаманкулованын 85 жылдыгына арналган эскерүү кечеси уюштурулуп, ага арналган элдик эне Айымкан деген аталыштагы китептин бет ачары дагы болуп өттү. Ачылыш аземине эл өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, жазуучу акындар, журналист, тарыхчылар жана өлкөдөгү бардык шайыр апалар тобундагы энелер катышты. Китепти белгилүү журналист Сталбек Абдраев жазып, ишмер аялдын жасаган эмгектерин чагылдырган. Бул китеп ошо өмүр бою жашоосун кыргыз наркы салты, кыргыздын жашоосун жалаң эле ушу кыргыз элине эмес, бүт түрк элине, бүт дүйнөгө таанытам деген ушу Айымкан апанын эмгектери камтылды. Анан Айымкан апаны жакшы билгендер, окумуштуулар, акындар, жазуучулар бүт ушу Айымкан апанын эскерип, ошол жөнүндө ушул Айымкан апа кылган эмгектерин, ушундай бир сонун эмгектерин жазып беришти. Кудайым буйрса, эгерде кимдин колуна тийип калса, бул биздин кыргыз элинин тарыхына өтө керектүү болгон китеп чыкты деп ойлойм. Айымкан Жаманкулова ар тараптуу билимдүү, мекенчил аял болгон деп эскеришет замандаштары. Ал эл оозунда тарыхчы, этнограф жана жазуучулук өнөрү дагы болгон. Ал өзү жазган Сырын каткан алтын така, Рахман Кулхан жана Жер энеси Зуураккан деген аталыштагы 3 китеби жарыкка чыгып, коомчулукта жүздөгөн окурмандарын тапкан. 80 жаштагы аялдын жараткан чыгармаларын илимий инсандар мааниси терең экендигин белгилешет. Өзү негизи турмушту мына илимди деле, турмуштун башка жактарын деле көрүнбөй жүргөн кишилер көбүрөөк жасайт да. Мисалы үчүн Айымкан айымды мен биринчи тааныганда таң калгам. Анткени мунун сергектиги, көрө койгондугу, ал эмес чоңдор менен сүйлөшкөндө протоколду билгендиги, ошондой эле маданиятты терең түшүнгөндүгү, анан башындагы өтө көп фактылар, турмуштук фактылар, сүйлөп жатканда кошуп сүйлөгөн эч ким укпаган жаңы сөздөрү, анан турушу, жасаган мамилеси, анан өзүнүн жеке баягы келбетин, албетин, айбатын сактап тургандыгы башка аялдарга өрнөк боло тургандай киши болчу да. Өрнөктүү өмөдүн ээси Айымкан Жаманкулова Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунда туулган. Эмгек жолун мугалимдиктен баштап мектеп директору, техникалык окуу жайдын жетекчиси, райком партиянын өкүлү жана маданият бөлүмүндө усулчу болуп, Аксаамай элдик фольклордук ансамблин түзгөн. Аталган ансамбль элдик таланттардан куралып, бүгүнкү күндө дагы иштеп келет. Көркөм жетекчи катары учурда өзүнүн кызы башкарат. Аксаамай фольклордук ансамбль 2011 жылы ушу апам Айымкан апа өзү уюштуруп, өзү негиздеген. Ага чейин дагы иштеп келген элдик болуп. Андан кийин музейлерди негиздөөдө өтө чоң салымын кошту. Ала Бука районунда тарыхый музей ачты. Бул 66 жылдары ачылды. Ушул күнгө чейин азыркы күндө сакталып келе жатат. Ошол айылдын элинен чогулткан музей. Андан кийин Сокулук районунда болчу Зуураккан Кайназарованын музейинде көптөгөн бир ошо негиздөөдө чоң салымын кошту. Дүйшөнкул Шопоковдун музейинде бир чоң салымдарын кошуп кетти. Эскерүү кечесинде эмгек сиңирген ишмердин басып өткөн жолун баяндаган журналист Сталбек Абдраевка жана эмгек сиңирген инсандарга эл өкүлдөрү ыраазычылык билдиришип, атайын сыйлыктарды тапшырышты. Ал эми иш-чаранын соңунда катышуучуларга арналган концерттик программа тартууланды. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.